Эфирде жаңылыктардын кечки чыгарылышы. Студияда мен Талгат Токтомушев. Саламатсыздарбы? Алапаева Нуржан Мусаевна Каракол шаарынын социалдык маселелер боюнча вице-мэри болуп дайындалды. Шаардын мэри Тимур Мадаяров Каракол шаарынын мэриясынын аппарат кызматкерлерине, мамлекеттик жана муниципалдык мекеме ишканалардын жетекчилерине Каракол шаарынын жаңы вице-мэри Нуржан Алапаеваны расмий тааныштырды. Буга чейин бул кызматты Гүлназ Орозова ээлеп турган. Нуржан Алапаева 2024-жылдын октябрынан бери эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдындагы социалдык коргоо департаментинин директору болуп иштеген. Каракол шаарынын мэри Тимур Мадаяров жаңы дайындалган жетекчини куттуктап, ишине ийгиликтерди каалап, шаар тургундарына кызмат кылууда жигердүү жана жоопкерчиликтүү болууга чакырды. Кыргызстандык режиссердун жайлоого карай узак жол тасмасы Германиянын Оберхаузен шаарында өткөн абройлуу эл аралык кинофестивалдын гран-присин жеңип алып, Оскардын тандоосуна катышууга мүмкүнчүлүк алды. Мындан 60 жыл мурун залкар режиссер Болот Шамшиев манасчы даректүү тасмасы менен Германиядагы беделдүү Оберхаузен эл аралык кинофестивалин жеңип алган. 1965 жылдан бери аталган сынактан баш байге алган кыргызстандык болгон эмес. Быйыл Оберхаузен фестивалына режиссер Илгиз Шернияз Турсунбек уулу катышып, анын жайлоого карай узак жол даректүү тасмасы гран-прини утуп алды. Белгилей кетсек, бул жылкы сынакта жалпы 6600 кинонун ичинен 42 мамлекеттин 124 тасмасы тандалып алынган. Орта Азиядан кыргызстандык фильм конкурска өткөн. Бул эгемендик жылдардагы А класстагы фестивалдын баш байгесин утуп алган алгачкы кыска метраждуу тасма болуп саналат. Кече облустун аймагында болгон катуу шамалдын кесепетинен бир катар турак жайлар, социалдык объектилер зыянга учурап, жолдогу бак-дарактар кулаган. Бүгүнкү күндө тиешелүү кызматтар жериден жабыркаган жайлардын абалы менен таанышып, санын тактоо иштерин жүргүзүп жатат. Катуу шамал Каракол шаарынын тургуну Аваткан айымдын үйүнүн чатырын учуруп кеткен. Тамдын чатырынын 70% зыянга учураган. Куткаруучулар келип оңдоо түздөө иштерин жүргүзүп атат. Аваткан айымдын айтымында дээрлик 10 жылдан бери турак жайын үзгүлтүксүз камсыздандырып келаткан. Андыктан ал чыгымдын орду мамлекеттен кайра төлөнүп берет деген ишенимде. Учурда жардам алганга чейин мурдагы эле чатырды убактылуу жаап койдук дейт. Жетилерге чукул, аябай болуп көрбөгөндөй катуу шамал болду. Тышка чыксак, крыша кайрылып, жаман акыбалда калдым. Үстүнө чыгып караса, темирлерден калбыр болуп калыптыр дейт. Бүт бары тешик дейт. Мурдакы шамалда да учуп кеткен, камсыздандыргандар келип жардам берип, кайра ордуна келтиргенбиз. Дуандын дээрлик бардык район шаарларында шамалдын кесепетинен зыян тарткан объекттер бар. Айта кетсек, Каракол шаарынан эле 5 көп кабаттуу турак үйдүн жана 1 чарбалык курулуштун чатыры учуп талкаланган. Ал арада айрыкча көп кабаттуу үйлөрдүн басымдуу бөлүгү камсыздандыруудан өткөн эмес. Мындан улам мекеменин өкүлдөрү тургундарды көп кабаттуу үйлөрдүн чатырларында камсыздандыруудан өткөрүүгө чакырышат. Ал эми көп кабаттуу үйлөр боюнча 220 сомдон 300 сомго чейин чогултушуп, жанагы ДСИ деп айтып атпаймынбы, ошонун крышасын страховать этип, чатырларын страховать этип койсо болот. Бул 4000 сом болот. Биз тараптан болсо 400 000 төлөнүп берилет. Бир подъездикин примерно айттым. Булар дагы еще 2-3 подъезден болот, ошолорун дагы эсептеп санап беребиз. Кандай жабыркаган болсо, ошонун баарын тактап, бир айдын ичинде, даже бир айга жетпей, төлөнүп бүт бары берилет. Шамалдын күчүн мына бул видеодон эле баамдап көрүүгө болот. Жол бою өскөн дарактарды тамыр менен кошо кулаткан. Облус боюнча 130дан ашык бак кулаганы маалым болду. Анын ичинен Каракол шаарында 4 бак кулаган. Крышасын жууп кетиптир. Жолго түшүп. Шаардын чарба кызматы буга чейин эле кооптуу делген эски бактарды кыюу иштери жүргөнүн билдирет. Бирок бул иштерди дагы да улантуу менен адам өмүрүнө коркунуч жараткан бактардан арылуу иштерин тыкыр жүргүзүү керектигин кечээки шамал көрсөттү дешет алар. Бул теректтеримизде көп чоңоюп өсүлгөндөрүнө буларга мисалы айтканда 60 жыл болуп калат мисалы. Аналар көңдөй болуп мисалы шамал болгондо алардын коркунучтугу, коопсуз жайма жагынан абдан эле көп. Колдон келишинче аларды жоготуп, менче аларды деген жаңы бак
катарга аралаштырган, отургузган жакшы го деп ойлойм. Кооптуу деген бактарыбызды эртең менен мониторить этип чыктык. Бир 6 даана бак бар экен. Биздин өзүбүздүн агрономдорубуз бар. Өзүбүз мониторить этип турабыз. Жылда 2-3 жолу мониторить этебиз. Жазгы анан күзгү мониторинг болуп турат да. Анан эми ушул кечээнкү шамалдан кийин эми муну биз катуу көзөмөлгө алып, мындай алдын ала иштерди жүргүзгөнгө аракет кылабыз. Бүгүнкү күндө жарандык коргонуу комиссиясы өзгөчө кырдаалдар бөлүмдөрүнүн кызматкерлери жеринде катуу шамалдын кесепетинен зыянга учураган жайлардын санын тактоо иштерин улантууда. Шамалдын ылдамдыгы 26 метр секундка чейин жетти. Кулап калган бак тарактарда жанагы жабыркаган турак жайлар боюнча тактоо иштери жүргүзүлдү. Жана бүгүн 19 май күнү дагы ошо жарандык коргоо кызматтары тарабынан тактоо иштери жүргүзүлүп жатат. Белгилей кетсек, 18 майда болжол менен саат 17:30 чамасында Ысык көл облусунун Жети Өгүз, Ак Суу, Түп, Тоң, Ысык көл райондорунда жана Каракол шаарында катуу ылдамдыктагы шамал болуп, натыйжада турак үйлөргө, социалдык объектилерге зыян келтирген. Тактап айтсак, жаратылыш кырсыгынан Дуан аймагы боюнча 5 көп кабаттуу үй, 217 турак үй, 17 социалдык объект, 127 чарба курулуштары, 3 даана унаа, ошондой эле 26 трансформатор жабыркаганы аныкталды. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары. Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министри Эркин Чечейбаев, мамлекеттик курулуш агенттигинин жетекчиси Нурдан Орунтаев жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Акылбек Түмөнбаев иш сапары менен Ысык көл облусуна келишти. Каракол шаарындагы былтыр капсула салынган облустук оорукананын абалын көрүп, долбоорго өзгөртүү киргизүү сунушун талкуулашты. Аны менен бирге облустук жана Ак Суу райондук ооруканага тез жардам автоунаасын тапшырышты. Сөз кезеги кабарчыбыздын сюжетинде. Мына бул жерге Ысык көл облустук оорукананын жаңы имараты салынат деп өткөн жылы мезгил кутучасы салынган. 2 жана 3 кабаттуу болуп 350 орунга мерчемделген. Бирок тиешелүү каражат бөлүнбөй 8 айдан бери курулушу токтоп калган. Өлкө башчысынын тапшырмасы менен курулушу башталган оорукананын долбооруна өзгөртүү киргизилүүдө. Алдын ала белгиленгендей аз дегенде 500 орунду 7 кабаттуу заманбап оорукана салынмакчы. Биздин потребность 500 койкалык. Анан бул 2 этаж, 2 крылосы 2 этаж, ортосу 3 этаж болуп проектленген экен. Биз айтып атабыз, бизге заңгараган бир минимум 7 этаждуу областной оорукана керек. Анткени төрөт үйү башка жакта жайгашкан 150 койкага, неврология, глазнойлор башка жакта жайгашкан. Чачыранды болуп калган да Караколдо. Бүт эле областной борборлордо ушундай, Бишкекте деле ушундай чачыранды. Ошолордун баардыгын бир жака чогултуп, заманбап чоң заңгыраган больница курсак, бейтаптардагы тияк бияка чуркабай, анализди бияктан тапшырып, лабораторияны тияктан, КТны бул жактан, хирургу бул жерде болбой, баардыгы бир жерде болсо, компактно, аккуратно бул бейтаптарга да ыңгайлуу болот. Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министри Эркин Чечейбаев, мамлекеттик курулуш агенттигинин жетекчиси Нурдан Орунтаев, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Акылбек Түмөнбаев жана жергиликтүү жетекчилер чакан кеңешме өткөрүштү. Анда буга чейин 350 орунга ылайыкталып тургузулган капсуланы жок кылып, ордуна кеңейтилген долбоор талкууланды. Негизи заманбап чоң бир ооруканабыз болот буюрса. Азыр 3 этаждуу проект курулган болчу, эсептелип. Бирок азыр 3 этаж эмес, 5 этаж болобу, 10 этаж болобу, ошондой бир жыйын болуп, азыр чечилип атат. Ысык көл облустук бириккен ооруканасында кадр жетишсиздиги курч бойдон. Дуан боюнча 270 дарыгер талап кылынат. Себеби баягы эле гендерди кескен каражатка барып такалат. Учурда бул боюнча дагы иш алып барылып, медицина кызматкерлерине жатакана куруу сунушталууда. Ар бир ушундай жаңы курулуп аткан больницанын жанына жилье куруп беришибиз керек. Служебный жилье врачтарга, медайымдарга. Антпесек биз кармай албайбыз врачтарды. Жаш врачтарды бияка чакыра албайбыз. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Акылбек Түмөнбаев облустук жана Ак Суу райондук ооруканага тез жардам автоунаасын алып берди. Эл өкүлү дарыгерлерге тийиштүү шарттарды түзүү менен катар калкка сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүү мамлекеттин маанилүү милдети экендигин белгиледи.
баардыгын эле ошол мамлекет кылат, мамлекет минтеттеп карап отурбай, ошол мен дагы ошол өзүмдүн досторум менен, үй бүлөм менен кеңешип, бирде ушул Ысык көл областтык больницага алып келдик. Мына бүт заманбап жаңы Германиядан келди ошол. Ысык көл облустук бириккен ооруканага жылына 26 миңден ашуун бейтап кайрылат. Диагностика жагынан толук кандуу аппарат жок болгондуктан айрым оорулууларды Бишкек шаарындагы улуттук ооруканага жиберүүгө туура келет. Мындан улам тез жардам унаасына муктаждык жогору болчу. Бизде төрөттөр жанагы оор боюнда бар келинчектер келгенде аларды жеткиришибиз керек. Мындан тышкары бизде баягы курортный зона болгондуктан дорожно-транспортный происшествиялар ар кандай болот. ДТП менен көп түшөт. Мына ошолорду нейрохирургияга МРТ керек болуп калат. Бизде компьютерный томограф эле. Ошо МРТ анан нейрохирургияга операция үчүн жеткиришебиз. Мындан тышкары кичинекей наристе балдарды 3-чү деңгээлде НАЦ госпиталда дарылаш керек болуп калат. Мындайча айтканда биз абдан муктажбыз. Аталган жетекчилер иш сапардын алкагында аймактагы бир катар маселелер менен таанышып, көйгөйлөрдү чечүү жолдору талкууланды. Ал эми облустук оорукананы кеңейтүү боюнча тийиштүү кызматкерлерге бир катар тапшырмалар берилип, жакын арада көп кабаттуу заманбап оорукананын курулушу башталары айтылды. Ал арада Дуанда тапшырылган 2 тез жардам унаасы калкка сапаттуу ыкчам медициналык кызмат көрсөтүүгө чоң салым кошот. Айзат Анарбекова, Нурдин Орманбетов, Ильич Касейинов, Айбек Турдакунов, Ысык көл жаңылыктары, Каракол шаарынан. Түп жана Ак Суу районунун тургундарына 200 музоолуу үй тапшырылды. Эки райондогу калктын аялуу катмарына колдоо көргөзүү, жакырчылыкты жоюу, калктын жашоо турмушун жакшыртуу максатында Кумтур Голд компания жабык акционердик коому ар бир үй бүлө үчүн музоолуу уйга 140 миң сомго чейинки акча каражатын бөлгөн. Натыйжада жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан жана ар бир айыл аймактарынан атайын комиссиялык топ түзүлүп, жергиликтүүлөрдүн социалдык абалына жараша жүргүзүлгөн. Саамалык кабарчынын сюжетинде. Центрга кайсы кетет атат? Жолдошу каза болгону үйүндө үрүп чыгар ити жок. Наргиза Жээнбаева музоолуу уйлуу болуп жатканына сүйүнүп турат. 5 баланын түйшүгүн жалгыз тарткан жаш эне Түп районундагы калктын аялуу катмарынан тандалып алынган 100 үй бүлөнүн катарына кирген. Жакырчылыкты жоюу, калктын жашоо турмушун жакшыртуу үчүн Кумтур ишканасы колдоо көрсөтүп жатат. Жолдошум каза болуп калганына 4 жыл болду. Малым жок болчу. Мынакей ошо Кумтур тарабынан берип буюрса уйлуу да, музоолуу да болуп жатабыз. Бул майлуу болуп, артынан көп уйлуу, музоолуу бололук. Биринчи группа инвалид болдум. 5 операция, титан темир турат бел аркамда. Үрүп чыгар итим жок. Мына эми уй берди, уй саап ичип, эми балдарым да жаш. Мына ушуларга чоң рахмат ушу. Алла разы болсун ушу балдарыма ушу сүт ичирип аткан өкмөткө. Кумтур Голд компания жабык акционердик коому Түп жана Ак Суу районунан тандалып алынган 200 үй бүлөгө музоолуу уй алуу үчүн 140 миң сомго чейин акча каражатын бөлүптүр. Ар бир аймакта атайын түзүлгөн комиссия топ жергиликтүүлөрдү тандап, талап боюнча 3 жаштан 5 жашка чейинки мал жандыктар сатылып алынган. Списогу такталган жарандар, муктаж жарандар биринчи жолу көрүп атат да. Арасында мисалы жакканы бар, жакпаганы бар. Мисалы жакпагандарын кайра алышпайт, беришет, жаккандарын алып кете беришет. Кайрыкысын кийинки жума сатып беришет кайра башынан. Эске сала кетсек, буга чейин Тоң жана Жетөгүз райондорунан дагы 200 үй бүлө малдуу болгон. Келишим боюнча берилип жаткан уйларды жарандар сата алышпайт. Алар 3 жыл аралыгында малды көбөйтүп алышы керек. Ар бир муктаж болгон үй бүлөнүн өзү комиссиялары өзү чечкен. Биз кимге берет, бул үй бүлөгө бер же тиги үй бүлөгө бер деп биз андай талап койгон эмеспиз. Өзүнчө бодомал боюнча дагы биз бул малды ал же тиги малды ал деген талап коюлган эмес. Ошондуктан биз көрдүк, бул проект иштеп атат. Өнүккөн үй бүлө, ар бир өнүккөн үй бүлө чарба өнүккөн мамлекетибиздин негизи болот. Калкты жакырчылыктан чыгарууга шарт түзүүдө өлкө башчысы Садыр Жапаров демилгелеген социалдык келишим долбоорунун алкагында өтүп кеткен жылы 2 миллиарддан ашык акча каражатка 19.426 үй бүлө менен социалдык келишим түзүлүп, өлкө боюнча 43 миң жаран жумуш орду менен камсыздалыптыр. Ушул жылдын апрель айында социалдык келишим долбоору менен ишкерликти кеңейтүүгө бел байлаган жарандар үчүн дагы 200 миң сом пайызсыз насыя берүүгө жарлыкка кол коюлган.
Ал эми Түп жана Ак Суу аймагынын тургундарына мал тапшыруу аз эмне. Жогорку кеңештин депутаты, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин биринчи орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министринин биринчи орун басары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Гүлбарчын Молдоева, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары. Ар бир жылдын май айынын 3-жекшембисинде республика аймагында энелер күнү белгиленет. Каракол шаардык мэриясы да каладагы 100 энеге сый көрсөттү. Алардын көпчүлүгү көп балалуу энелер, мамлекеттик кызматта иштегендер жана аз камсыз болгон апалар. Кененирээк жеринен таанышып келген кабарчыбыздын сюжетинде. Өлкө аймагында ар жыл сайын май айынын 3-жекшембисинде энелер күнү белгиленип келет. Бул күндүн урматына Каракол шаарындагы көп балалуу энелерди колдоо максатында белектер тапшырылды. Майрамга жалпы 100 эне чакырылган. Көп жашаңыздар. Анан эми силердин эне апа бул төбөлүк сүйүүнүн, мээримдүүлүгүнүн эң мындай бир ыйык үлгү деп айтсам жаңылбайм. Анан мына буга чейин биздин энебиз айтып атат, бейиш апанын таман алдына жанагы билесиңер былтыры урматтуу президентибиз колдоо көрсөтүп, ошол эле аттуу кинотасма кандай мына Өзбекстанда, Казакстанда, Туркменистанда, Россияда кайсы жерде көрсөтүлдү, бүт ошол жерде мына залда отурган бүт ошол кинону көргөн адамдар баары ыйлашты, баары мындай аябай бир чоң сүйүү, чоң мээримдүү мындай бир аябай сезимге ээ болду. Эне болуу бактысына туш болгон ар бир аял заты мактоого, даңктоого татыктуу. Үй бүлөнү бекемдеп, коомду өнүктүрүүгө салым кошууда өзгөчө орунду ээлейт. Мамлекет жана коомчулук тарабынан энеге аяр мамилени калыптандырып, саламаттыгын бекемдөө керек экендиги баса белгиленип келет. Эми мындан ары дагы турмуш болуп атат. Батыр энелер көп чыксын деп каалайт элем. Энелер азыр баардыгы балдар үчүн бар. Ошондуктан ушундай жаңы чаа уюштуруп биздин мэрибиз, шаардын мэри баардык мероприятияны жогорку деңгээлде өткөрүп жатат. Аны шаардын элдери да айтып жатат. Статистикалык маалыматтарга караганда 2000 жылдан баштап балдардын төрөлүү деңгээли өскөнү байкалган. Энелердин түйшүгүн баалоо максатында мамлекеттик сыйлыктар жана ардак наамдар жөнүндөгү мыйзамына ылайык 7 жана андан көп баласы бар энелер баатыр эне жана эне даңкы медалдарына ээ болушат. Ошондой эле аларга көп суммадагы акча каражаттары каралууда. Жазгүл Сатаева, Нурдин Урманбетов, Айбек Турдакунов, Ысык көл жаңылыктары, Каракол шаарынан. Быйыл энелер күнү 18 майга туш келди. Бул датаны Балыкчы шаарында дагы салтанаттуу белгилешти. Кененирээк кабарчынын сюжетинде. Балыкчы шаарында энелер күнү белгиленди. Иш-чара Эсен Думанаев атындагы маданият үйүндө өткөрүлдү. Анда апаларга арнап маданият кызматкерлери тарабынан концерттик программа тартууланды. Майрамга шаардын кадырман энелери, аргыл тармакта эмгектенген айымдар, көп балалуу апалар чакырылган. 9 ай боюнда өмүр бою жүрөгүндө көтөрүп жүргөн энелердин эркине эч бир күч тең тайылаша албас. Жеткире сүрөттөп айтып бергенге сөздүн да күчүн жеткире албайбыз. Сиздердин мээримиңиздер, түгөнгүс камкордугуңуздар жана ак пейилиңиздер үчүн терең ыраазычылык билдирем. Сиздер бар болсоңуз дүйнө жаркырап, үй бүлөбүз бактылуу. Урматтуу асылзат энелер, апалар, дагы бир жолу майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Маданият кызматкерлери концерттерин кылышты, жакшы иш-чараларын тартуулашты. Бүгүн энелер абдан кубанып, сүйүнүп кетти десек болот. Анткени бейиш эненин таманында дегенде биз энелердин көңүлүн сөзсүз түрдө алып турушубуз керек. Энелер күнүн эч качан унутпай, ар жыл сайын өткөрүп турушубуз керек деп ойлойбуз.
Иш-чарада балыкчы шаарынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө салым кошуп, коомдук иштерге активдүү катышып, жаштарга татыктуу тарбия берип, өсүп келе жаткан муунга үлгү болуп келген айымдар сыйланышты. Ошондой эле келген айымдарга шаар мэриясы тарабынан чакан белектер тартууланды. Бүтүндөй бардык энелерди бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Дүйнөдө тынчтык болсун, элибизде ынтымак болсун, энелердин жүрөгү эч качан оорубасын, энелердин жашы такыр төгүлбөсүн. Ошон үчүн бүтүндөй кыргыз элин, кыргыз энелерди дагы куттуктайм. Ден соолукта болуп, арттан келаткан жаш муундарды туура тарбиялап, багыт берелик. Майрам жылдан жылга өзүнүн ордун жогорулатып, мына энелерге бүгүн эң жакшынакай маанай тартууланган балдардын чыгармачылыгынын концерттери болду, сыйлоолор болду. Ушул бир колу менен дүйнөнү терметип, бир колу менен бешикти терметкен, курсагына адамды батырган, кучагына ааламды батырган, таманына бейишти жашырган энелер, асылзат апалар, акылман аялдар аман болушсун. Биздин топко быйыл 10 жыл болот. Катышкандарыбызга бүгүн аябай жакшы күн болуп атат. Как раз ушу апалар күнүнө карата бүт жер жүзүндөгү апалардын баарын бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Кулайым ден соолук берсин, жакшылык берсин, дүйнөдө тынчтык болсун. Бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун, эл журтубуз аман болсун. Бардык апаларды, энелерди бүгүнкү чоң майрам менен куттуктайм. Кыргызстанда жыл сайын май айынын 3-жекшембисинде энелер күнү белгиленет. Быйыл бул майрам 18 майга туш келди. Аталган дата өлкөдө 2012 жылдан бери белгиленип келет. Алтынай Рыспай кызы, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Ысык көлү жаңылыктары үчүн Балыкчы шаарынан. Ысык көлү районунун Өрнөк айылында жайгашкан Курманжан Датка атындагы көчмөн цивилизация борборунда эл аралык музейлер күнүнө арналган музей түнү иш-чарасы өттү. Кызыктуу көргөзмө када салттарды көргөзүүнү камтыган иш-чаранын жүрүшү туурасында аймактык кабарчыбыз айтып берет. Ысык көл районунун Өрнөк айылында жайгашкан Курманжан Датка атындагы көчмөн цивилизация борборунда эл аралык музей күнүнө карата музей түнү иш-чарасы өттү. Аталган иш-чара тез өзгөрүп жаткан коомдо музейлердин келечеги аталышындагы теманы камтып, кызыктуу программалар менен коштолду. Биринчи жолу Кыргызстанда унутулуп бараткан айымдын кооздугу атайын саймаланып, жакалар тагылчу эле мурун. Ошол буюмдун аты өңүргө арналган жаңы заманбап коллекциябыз ачылып атат. Илгери ал өңүрдүн баары саймадан жасалчу, ал дагы ошол айымдын үй-бүлөлүк статусун, чеберчилигин жана баягы мындай бир улуттук өзгөчөлүгүн көрсөтчү да. Анткени өңүр буюму бул болсо казак, кыргыз, каракалпак, түркмен айымдарына таандык болчу да. Курманжан Датка атындагы көчмөн цивилизация борборунда музейдеги түн иш-чарасынын жүрүшүндө өңүр аталышындагы көргөзмө ачылып, анын автору келгендерге кызыктуу баяндама жасап, маалыматтарды берди. Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңгу жолу жарлыгынын негизинде да кыргыздын унутта калып бара жаткан каада салттары көргөзүлүп, келгендердин кызыгуусун арттырды. Музейдин иш-чарасына келдик элек. Бул кыргыздын улуттук салттык кийимдери, илгерки бүт эмелердин баардыгын жасашкан экен. Биз аябай чоң кубанычта көрүп, баардыгы менен таанышып, мурунку көрбөгөн салтта калган эмелердин баардыгын көрүп, көзүбүз ачылып, баардык жаштарга да ушундай үлгүлүү болсун деп баардыгын көрүп чыктык. Бул жерде эл абдан көп чогулуп, ушул музейдин ичиндеги көргөзмөлөргө күбө болуп атабыз. Көргөзмөлөр абдан байма-бай экен. Кыргыздын улуттук этно-педагогикалык жактан өздүк чеберчилик кол менен жаралган ар кандай көргөзмөлөр коюлган. Бул жерде элдин баардыгы тең өздөрүнүн кулпулуна толгон жакшы көргөзмөлөрдүн күбөсү болуп атат.
Музейлердин эл аралык күнүнө карата уюштурулган иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, айыл тургундары активдүүлүк менен катышып, концерттик программа тартууланып, соңунда өз ара пикир алмашуу, салт сана, баалуулуктарды, тарыхый мурастар тууралуу талкуу жүрдү. Айсел Телек кызы, Айбек Жумашев, Ысык көл жаңылыктар үчүн Ысык көл районунан. Акыркы убактарда ар кандай жол кырсыктары болуп үрөй учурган фактылар да катталууда. Албетте, мунун баары жол эрежесин билбегендик, башкача айтканда сабатсыздык. Айдоочулар бир учурда айдоочулук күбөлүктү базардан буюм алгандай сатып алган убак болгону жалпыга белгилүү. Мындан улам Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен 1-сентябрдан тарта эреже бузган айдоочулар токтотулуп, жол эрежелери суралып, жооп бере албаса экзамен тапшырат деген мыйзам бекигени белгилүү. Жети Өгүз райондук ички иштер бөлүмүнүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери райондогу айдоочуларга профилактика жүргүзүп, жолдо жүрүүнүн эрежесин билгендери да билбегендери анык болду. Кабарчыбыз Нуржан Дөөткулова кийинки материалда тааныштырат. Биздин кызмат жол эрежесин сактоо, жол эрежесин сакталган, одоно бузган айдоочуларды түздөн-түз кармайбыз. Биз эл менен тыгыз иштешебиз, тыгыз байланыштабыз. Биз кызматыбыз элге 24 саат бүткүл убакта биз кызмат кылууга даярбыз. Жети Өгүз району боюнча ар бир мектепте милициянын жаш жардамчылары шайланып, райондук ички иштер бөлүмүнүн жол коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн кызматкерлери менен бирге айдоочуларга жолдо жүрүүнүн эрежелерин сактоолорун, өзгөчө мектептердин алдыларынан жана жөө өтмөктөрдөн ылдамдыкты азайтууларын өтүнүшүп кайрылышты. Эреже бузган айдоочулар токтотулган соң алгач жол белгилерин сурамжылап көрүштү. Азыркы учурда айдоочулар арасында сурамжылоо иштерин жүргүзүп жатабыз. Кудай буюрса эми ишенебиз, 1-сентябрга чейин айдоочулар жол эрежесин так үйрөнөт, так билет деп, ага чейин биз профилактикалык иштерин жүргүзүп, жол кырсыктарын алдын алуу максатында тийиштүү иш-чараларды жүргүзүп келүүдөбүз. Буюрса жол эрежесин баары бирдей так сактайт деген ишеничтебиз. Кызыл Суу айылынын бир катар айдоочуларынын айрымдары ментеп так жана туура билсе, бир катар айдоочулары жол белгилерин билбей эскертүү алышты. Ал эми айрым айдоочулар айдоочулук күбөлүктөрү жок болуп кармалган фактылар да болду. Эгерде жолдо жүрүүдө мындай кайдыгерлик мамиле болсо, 1-сентябрдан кийин көпчүлүк айдоочулар айдоочулук күбөлүктөрүнөн ажыратылат деген божомолдор айтылууда. Арасында жол эрежесин так билгендер да бар, жол эрежесин так билбегендер да бар да. Эми азыркы учурда көп эле интернеттен Google Play приложениялар аркылуу, жолдо KJ аркылуу азыркы учурда жол эрежелерин үйрөнүүдө. Айдоочулардын азыр эми ушул деңгээл менен барсак, буюрса жакшы үйрөнөт деген үмүттөбүз. Кандай гана учур болбосун, ар бир айдоочу айлана тегерегине сергек жана этият болуусу милдет. Эгерде жол эрежелерин сактабаса, мыйзам жолунда жоопко тартылып, айдоочулук күбөлүктөн ажыратуудан баштап, сотко өткөнгө чейинки чаралар көрүлөрү эскертилүүдө. Нуржан Дөөткулова, Асылбек Касенов, Мадина Абакирова, Ысык көл маалымат программасы үчүн Жети Өгүз районунан. Кумтөр Gold Company ишканасы Жашыл Мурас акциясынын алкагында Ысык көл районунун Григорьев капчыгайына карагайдын көчөттөрүн отургузушуп, муну менен жаратылыштын кооздугун арттырып, экологиялык абалды жакшыртууга салым кошуу максатын көздөп жатышканын белгилешти. Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун жетекчилиги жана кызматкерлери, Ысык көл райондук мамлекеттик администрациясынын жетекчилиги, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Токой кызматынын адистери, жергиликтүү тургундар жана активисттер менен биргеликте Ысык көл облусунун Григорьев капчыгайына 19 000 Тяньшан карагайынын 3 жылдык көчөттөрүн отургузушту. Ушу жерге балатып отургузуп атабыз. Булар биздин балдарга, биздин чөбөрөлөргө, биздин урпактарга жашыл экономика, жашыл жаратылыш болсун деп калтырып кетип атабыз да. Ушул Бишкектен келип, биздин Кумтор акционерлик компаниянын кызматкерлери, биздин демилгебиз менен, биздин демирчөө болуп, мынтип акча каражат бөлүп, толук бойдон шуну бүгүн биз алып баратабыз. Кыргызстанга ушул өзүңүздөр жакшы билесиздер, туризмде, негизинен жайкы туризмде биздин Ысык көл району
өзгөчө чак ортосу болуп эсептелет. Анын ичинде көлдөн кийин албетте бул биздин жаратылышыбызды өзүңүздөр жакшы билесиздер. Адам мындай карап отуруп көзү төбөй турган жаратылыш. Бирок жаратылышты биз бүгүнгө чейин келип, көрүп, пайдаланып турсак, ушул мезгилде аны сактоо дагы өтө чоң маселелердин бири болуп эсептелет. Мына ушул бүгүнкү Кумтөр акционерлик коому бизге жардам берип атканы бул экологиялык мындан ары дагы кийинки муундарга сакташына абдан чоң маанилүү болуп эсептелет. Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун көчөт отургузуу акциясы жыл сайын жүрөт. Мисалы өткөн жылы Каркыра жайлоосунда 300 гектар аянтка кайын, кызыл карагай жана Тяншан карагайынын көчөтү, ал эми Жети Өгүз районунун Чоң Кызыл Суу айылына Тяншан карагайынын көчөттөрүн отургузушкан. Күрөк менен ачасыздар, тамыр түбүнө жеткидей кылып. Тамыр түз жатты. Анан аркы жагын аласыз. Анан муну жергибизде жакшы чыккаш керек. Президенттин демилгеси менен Кудайым буйрса, келечек муунга ушундай жаратылышыбызга жардам берип, жашылдандыруу иштерин кылып атабыз, жол тигип атабыз. Биякта эле эмес, акцияда эмес, башка жерде да ушинтип тиккенге чакырат элем биздин жалпы кыргыз элибизде. Бул жерде 10 гектар отурулат. Эң көйгөй биздин уш жерге мал да, эң бул көчөттүн душманы мал болуп атат. Ошо жергиликтүү тургундарга жана айыл өкмөттөргө дагы айылып кетет элем. Ошо көчөттү асыроо, кайтаруу, мындай коргоо жагында жардам берсе, биз эми токойчулар колдон келишинче карап атабыз. Андан тышкары жергиликтүү эл менен дагы бул эл байлыгы, Токой эл байлыгы. Токой болсо суу болот. Акция Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында эң кооз жерлердин бири болгон Григорьев капчыгайында 10 гектар аянтка 19 000 түп карагай отургузуу менен бул жерди көпчүлүк сүйгөн эс алуучу жайга, ар кандай этнофестивалдарды, мелдештерди өткөрүүчү Токой аянтына айлантып, табигаттын кооздугуна жана экологиясына салым кошуу максатында уюштурулган. Асел Тилек кызы, Айбек Жумашев, Ысык Көл жаңылыктары үчүн Ысык Көл районунан. Тоңдо Жашыл Мурас улуттук өнөктүгү уланууда. Бул жолу Тоң Токой чарбасынын Шатылы тилкесинде 40 даана кызыл карагайдын жана 800 даана чыгыш туясынын көчөттөрү тигилди. Быйыл аталган өрөндүн 30 гектар жер аянтын жашылдандыруу мерчемделүүдө. Кененирээк сөз кабарчыда. Тоң аймагында Жашыл Мурас улуттук өнөктүгү өткөрүлүп, жашылдандыруу чараларын камтыган ишембиликтер уюштурулууда. Анын алкагында Тоң Токой чарбасына караштуу Шатыл тилкесинде ийне жалбырактуу көчөттөр тигилип, район башчысы жана жергиликтүү мекеме ишканалардын кызматкерлери катышты. Мен ойлойм, ушул көчөттөр Кудай буйрса, ушул элибизге кызмат кылган, ушул жерди бир мына азыркы маңдайыбызда тургандай көчөттөрдү көктөп, кийинки муунга бир Токой болуп кетишине ниет кылып, ушу жарлыктын аткарышын бүгүн аткарып жатабыз. Кудайым буйрса, баардык мекеме ишканаларынын жетекчилери келип кол кабышкылып атышат. Тилегибиз ушул жер ылайым Токойго айланып, анан биз дайыма бул жерге суусун чечтик маселесин, суусун ушу Токойдон алып келип, булактан алып келип, мына Капталдан суара турган шарттарын кылып атабыз. Болжол менен 2 гектар тилкесине елкалар отурулат. Бул Жашыл Мурастын алкагында. Бул ишембиликтин алкагы менен негизи 2025 жылга болжол менен 30 гектарга ошондой елка отургузуу Жашыл Мурасты өнүктүрүү пландалган. Жаратылышты коргоо жана туура пайдалануу учурдун талабы энсиреп жаткан жер аянттарын көрктөндүрүп жашылдандырууда Тоң Токой чарбасынын көчөтканаларында алгылыктуу иштер арбын. Учурда ийне жалбырактуу бактарактардын уруктары себилүүдө. Бул көчөт отургузууда азыр кызыл карагайдын 40 даана, анан чыгыш туясынан 800 даана көчөт отургузулуп жатат. Андан тышкары ушул Токойду өстүрүү боюнча дагы көчөтканаларда иштер жүрүп жатат. Атап айтсак, урук себүү, калемчелерди отургузуу иштери жүрдү. Андан тышкары ото сугаруу иштери жүрүп атат. Тяншан карагайынын, кызыл карагайдын, жазы жалбырактуу, ийне жалбырактуу көчөттөрдүн, бактарактардын көчөттөрүнүн уруктары себилип өстүрүлүп жатат.
Өлкө башчы Садыр Жапаров 2022 жылы Кыргызстандагы тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылынын алкагында Жашыл мурас улуттук өнөктүгүн жарыялаган. Өнөктүк өлкө боюнча жыл сайын белгиленүүчү салтка айланып, ар жылы 6 миллион дана көчөт отургузулмай болду. Быйылкы жылы Ысык көл облусу боюнча 800 миң түп көчөттүн түрлөрүн отургузуу мерчемделген. Гүлбарчын Молдоева, Данияр Акунов, Ысык көл жаңылыктары, Тоң району. Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген машыктыруучусу спорт тармагынын билим берүүнүн отличниги Халдар Расуловдун жаркын элесине арналган 1-чи эл аралык турнир өткөрүлдү. Ал 65 жылдык өмүрүнүн акырына аталган тармактын өнүгүп өсүшүнө зор салым кошуп келген. Учурда анын тарбиялап кеткен окуучулары дүйнө элине таанымал мыкты спорт чеберлери. Турнирди өткөрүү, уюштуруу жана демирчүлүк кылуу да мына ошол окуучуларынын демилгесинин аркасында өткөрүлдү. Каракөл шаарында Каракөл шаардык адистештирилген балдар өспүрүмдөр Олимпиадалык резерв мектебинин грек-рим боюнча Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген машыктыруучусу, спорт тармагынын билим берүүнүн отличниги Каракөл шаарынын ардактуу атуулу Расулов Халдар Ахметовичтин жаркын элесине арналган 1-чи эл аралык турнир болуп өттү. Өлкөнүн бардык булуң бурчтарынан коңшулаш Казак өлкөсүнөн 500гө чукул спорт сүйүүчүлөр, күрөшкө кызыккан оюнчулар келишти. Анын арбагына багышталып Куран окулду. Халдар Расулов 1959 жылы Пржевальский шаарында төрөлүп, Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт жогорку окуу жайын аяктаган. Алгач эмгек жолун Жети Үз районунда машыктыруучу мугалим болуп иштеп баштаган. Ондогон спорт чеберлерин 50ден ашык спорт чеберине талапкерлерди таптап өстүрүүгө жетишкен. Спорт аянтчасы болочокто Кыргыз элин дүйнөгө тааныта турган жаш спортчуларга жыктолуп, ар бири биринчилик үчүн жан үрөп, мелдеш кызуу деңгээлде өттү. Бирин-бири желдетип, терлерин сүрөп, достук мамиленин да чың экенин, ар намыстын бийиктигин көргөзүп турушту. Ысык көл облустук күрөш федерациясынын президенти болуп, Мирлан Асыл уулу шайланып, мындан ары аталган тармактын өнүгүп өсүүнө зор салым кошоорун билдирди. Казакстандан да келди. Жети Дубандан келди, буюрса жакшы деңгээлде, жогорку деңгээлде өтүп атат. Агай жөнүндө айта кетсек, агайыбыз адамгерчиликтүү көптөгөн чемпиондорду өстүрдү. Андан тышкары агайыбыздын өзүнүн мүнөзү аябай жумшак киши эле. Ошол учурда эле соревнованияда болобу, турнирде болобу машыгып атканда бул кайра агайлык эмеге мүнөзү өтчү да, мындай строгий болчу да. Эми залдан тышкары бул биздин экинчи атабыз болчу да. Белгилей кетүүчү жагдай аталган турнирдин өтүшүн Халдар Расуловдун окуучулары уюштуруп, демөөрчүлүк кылышты. Башкы максат балдарды, өспүрүмдөрдү баңгиликтен оолак болууга, ар кандай кылмыштуулукту болтурбоо, кылмыштарды алдын алууга бөгөт коюу. Каракөл шаардык мэриясы тарабынан ыраазычылык баракчалар, ардак грамоталар берилди. Буга чейин эле күрөшүп, азыр балбандар өтө көп күрөштө. Негизи айтканда азыркы учурда балдар абдан көп. Биздин весте азыркы балбандар өтө күчтүү болуп кеткен. Ошо азыр күрөшүп жатабыз эми. Жыйынтыгында Каракөл шаарынан, Жети Үз районунан, Казакстандан келген оюнчулар алдыңкы орундарды ээлешти. Мыктылардын катарын толуктагандар спорттук кемер курларды тагынып, спорт тармагынын өнүгүшүнө салым кошобуз деген зор ишеним менен ынтымак кырашкерликти туу тутуп тарап кетишти. Гүлжан Кыдыралиева, Илич Касиинов, Мадина Абакирова, Каракөл шаарынан. Жети Үз районуна караштуу Дархан айылында стол теннисине кызыккандар үчүн маанилүү жана өзгөчө маанай тартуулаган турнир болуп өттү. Бул турнир ардагерлер арасында уюштурулуп, жашоосун спорт менен байланыштырып келген улуу муун өкүлдөрү өз ара күч сынашты. Турнирге область аймагынан 50ден ашык ардагер спортчулар катышты. Турнирдин жүрүшү туурасында кийинки сюжетте. Дархан айылында өткөн турнир кыргыз спортуна эмгеги сиңген ардагер машыктыруучу Урумканов Сансызбай агайдын урматына арналып 1-чи жолу уюштурулду. Иш-чарага жалпы область аймагынан ардагер 56 спортчулар катышты. Сансызбай агай өзү жаштайынан спорт тармагында жүрүп, бир канча шакирттерди тарбиялап, азыркы тапта ардактуу эс алуу учурунда.
күндөн күнгө, жылдан жылга ушул стол теннисин сүйүүчүлөр абдан көбөйүп атат. Бул бизди кубандырат. Спорт ден соолуктун булагы дейт. Ушундай баардыгыбыз бош убакыттарда ушундай спорт менен алектенсек, ушундай жакшынакай бир негизги жакшы жашоонун бир булагы болуп эсептелет. Ошон үчүн мына дархан айылында жакшынакай иш-чара болуп атат. Ушу Сансызбай агабыздын, атабыздын турнирин өтүп, биринчи жолу өтүп атабыз. Эми бул кишинин эмгеги чоң. Şu ömrü boyu sportta жүрүп эмгектенип келген. Турнирдин максаты ардагерлердин ден соолугун чыңдоо менен бирге аларды активдүү жашоо образын улантууга үндөө жана жаш муундарга спорт аркылуу позитивдүү үлгү көрсөтүү. Иш-чара ардагерлер арасында ынтымактарын дагы бир ирет бекемдеп, спорттун адам жашоосундагы маанисин айкын көрсөткөн жаркын үлгү болуп калды. Негизи ушундай турнирлер көп болгону аябай жакшы. Анткени биздин элдин ден соолугу, биримдиги, биз келип бияктан ушунча адамдар менен таанышып катышып атабыз. Ден соолугу бар элдин ийгилиги да болот дейт. Молодцы, ушу уюштуруучуларга чоң рахмат. Ушундай турнирлер бола берсин дагы көп-көп. Турнирдин эң ардагер катышуучусу 82 жашта болсо, жашы 38де. Алар жаш курагына карата 4 категорияга бөлүнүп, кызыктуу оюн көргөзүштү. Мурун деле келип катышып жүрчүмүз Спартакиадага. Мында болсо жана жаш курагына карата бөлүп койгон турбайбы? 40-тан жогору, 50-ден жогору, 60-тан жогору, мен 80-ден жогоруларга катышканы келгем. Катышып атам. Азыр бизге очередь элек азыр. Ойноп көрөбүз. Мелдеш соңунда жеңүүчүлөргө дипломдор, медалдар жана демөөрчүлөр тарабынан акчалай сыйлыктар тапшырылды. Бирок ардагерлер үчүн негизги жеңиш бул ар бир катышуучунун достукту, ынтымакты жана спорттук рухту дагы бир жолу бекемдегени болду. Медербек Кеңешев, Асылбек Касенов, Ысыкөл жаңылыктары, Дархан айылынан. Сиздер жаңылыктардын кечки чыгарылышына назар салдыңыздар. Кайрадан эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.